үй бүлөдөгү мамилеңиз кандай? Көпчүлүк учурда менин практикамда 85-90% жакшылап эсептесек, андан да көп аялы күйөөсү жакшы кошунадай жашайт. Эмне себептен? Себеби кайра эле барып, бул ата-эненин ортосундагы, башкача айтканда, ата-эне институту бизде өтө жабыр тарткандан. Ата-энебизден эмне көрсөк, биз ошону гана үй бүлөдөн кайра кайталай берет экенбиз. Ошондуктан жакшы үй бүлө күтүш үчүн эң биринчи үй бүлө институтун бекемдешибиз, чыңдашыбыз керек. Биз көпчүлүк учурда деп айтабыз, балдарыбыз үчүн чогуу жашап атабыз. Бул балдар үчүн көтөрүлгүс жүк, урматтуу ата-эне. Ошондуктан биз эң биринчи аялы күйөөсү үчүн, күйөөсү аял үчүн жашаганды, үй бүлөлүк очокту жандырганды үйрөнүшүбүз керек. Көпчүлүк учурда бизде үй бүлөлүк очокко бир гана адам отун салат, от жагат, гүлдү чыгарат. Ошон үчүн чарчаганда экинчи жагы ажырап кетип атат. Ошондуктан үй бүлө деген институтта ортодо кандайдыр бир аялын да күйөөсүн да чогултуп турган кызыктар нерсе болуш керек. Эгерде азыркы учурда экөөңөрдүн ойлогонуңар эки башка, очогуңардагы болуп аткан иштер бириңе бириң кызык болбосо, анда сизлердики өтө кооптуу абалда турат. Ошондуктан үй бүлө институтуна көңүл буруу өтө зарыл. Эң чоң үй бүлөдөгү аялы күйөөсүнүн ортосундагы чын ниеттен болгон бири-бирине мамилеси өтө маанилүү бала үчүн. Биз дайыма менден суроо келет. Балдарыбызды кантип жакшы тарбиялайбыз? Балдар жакшы болуш үчүн, бай болуш үчүн, бактылуу, чың ден соолукта болуш үчүн ата-эне экөөнүнүн мамилеси өтө чын жүрөктөн жакшы болуш керек. Жакшы кошунадай эмес. Биз ойлойбуз, алардын көзүнчө жакшы турсак эле балдарыбыз бизди билбей эле деп. Именно жана кванттык бөлүкчөлөр аркылуу балдар ата менен атанын энеге болгон сезимин, эненин атага болгон сезимин сезип турушат. Качан биз балам жакшы бол дегенде, ооба түшүндүм ата, таксиз кылганды мен да кылам дейт. Кызым жакшы үй бүлө бол дегенде айтат, түшүндүм апа, таксиздей ушундай мамиледе жашаймын деп кабыл алат. Кванттык бөлүкчөдө мына ушундай бири-бирине кандай десем, өткөрүп турган сезим аркылуу сезилет. Биз ойлойбуз, эмне үчүн менин кызым же болбосо уулум мындай болуп атат. Эң биринчи алга суроо коюштан, мен кандай элем чын көңүлүмдөн мамиле курдум беле? Ушул суроого жооп берсеңиз, сиздин бүт көйгөйүңүз сүттүн үстүнө чогулган каймактай баары чыгат. Мына ушулар жөнүндө тереңирээк маалымат алып, бул көйгөйдү кантип чечем десеңиз, менин жакында старталган турган окууларыма келиңиз. Ал жерде биз баардыгын молекулага бөлүп, атомго бөлүп, баардыгын окуп чыгабыз. Баардыгын өзгөртүүгө мүмкүн. Ал сиздин гана чечимиңиз. Келиңиз, күтөбүз. Мамилеңизди жомоктогудай өзгөртүңүз.